Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Биз азыр ушу Алыкул Осмонов атабыздын үй музейине келдик. Бул жерде Памирбек Казыбаев агай ушу өмүрүн жумшап, эмгегин жумшап, ушу Алыкул Осмонов атабыздын үй музейин сактап келе жатат. Азыр ушу үй музейине киргенде ушу Алыкул Осмоновдун өзүнүн жашаган үйү, урунган оокаттары. Памирбек агай, деле ушул эмени сиз ушул үйдү кайсыл жылы мамлекетке өткөндөн баштап сиз жетектеп келе жатасызбы? Бул тарыхын бир аз токтолуп кетсеңиз. Бул үйдө Алыкул Осмонов 45-50 жылдарда жашаган экен. Анан Алыкул каза болгондон кийин туугандары Болотбек жери менен эжекеси бул үйдү сатып 56-жылы Капталарга көчүп кеткен. Мына ошол Капталардын 50-жылдарда көрүнүшү да могул сүрөт. Муну бизге ошол Алыкулдун айылдашы, иниси деп койсок болот. Республиканын еңбек сіңірген ишмери Аспек Бейшеев аксакалдын тартып берген сүрөтү да. Ошол Аспек агайдын өзүнүн үйү экен, Алыкулдун үйү да. Бул эмедеги Капталарык айылындагы Капталарык айылы ошо 50-жылдарда көрүнүшү да. Ошо 50-жылы август айында Алыкул айылына барганда, анан ошондо тиги Аспек аксакалдын апасы кызылчада иштейт экен, үйдү актап майлап койгондон кийин жумушка кетет да. Анан кеткенде тиги Аспек аксакал эми ал кезде жаш бала да. 12-13 жыл. Анан кийин көсөө менен сүрөт тартат экен. Анан бирокта артын карасам Алыкул байкем дейт, карап туруптур дейт мен. Анан ойлодум кап. Эми кичине апам келгенде мен жамандап айтып турбайбы депчи. Жок, кайра келип айтып, "Ай жеңе, бул балаң таланттуу бала экен, кара сүрөт тартат жашына кылып. Окууга жибер." Биз шаарда тааныштарым бар, Гапарев деген сүрөтчү, ошол училищенин директору менен сүйлөшүп өткөрүп коем десе, айтты, "Ай уул кой эле, жөн эле кой, сен өзүң жибер, барбайт" деп болбой калыптыр да. Бирок ошондо биги Алыкул менен көрө баштап калгам, анан кийин Гапаровке кат жазып берди да. Ушундай таланттуу бала экен, эгер мүмкүн болсо, таланттуу болсо окууга алып коелу депчи. Анан ал жылы барбай калды да. 50-жылы. Анан 50-жылы Алыкул өзү кайтыш болуп кетти. Анан кийинки жылы Болотбек жээни, Алыкулдун жээни, ошо эшитип келип окуп өткөргөн экен да. Азыр сүрөтчү алып. Азыр сүрөтчү аксакал ошо 85-ке чыгып калды. Ошо киши тартып берген сүрөтү мына Капталар депчи. Жакшы. Бул жерде болсо Алыкул Осмоновдун портреттери, анан могу эстелик тактасы. Бул жерде 48-50 деп турат да. Анан тиги Болотбек аксакал келип үйдүн ачысын айтып сураган, могу десем туура эмес дейт. Алыкул бул жерде 45-жылы келген дейт да. Демек 5 жыл жашаган, 5 жыл жашап сөөгү чыккан ошол жерден. Сөөгү ушул үйдөн чыккан. Бул болсо эми Алыкулдун анын көрманы Сагынбек Шемтен аксакал бар. Кыргыз мультфильминин атасы, кино художник, Уркуя деген кинону тарткан, Бакайдын жайыты дегендер иштеген. Мына Алыкул, Акбозот, Аккуу, Ысык көл деп тартканы да. Анан эми бул биз музейди баштаганда болгону менен могу темир тактар бар болчу. Анан калган элден чогултуп айтып, мына могу мисалы Токтогул районунан келген мектепте тагылып турган сүрөт экен да. Муну болсо өзүңөр билесиң, Бактыгүл Чотурова деген эжекең бар го? Акын эжебиз. Акын эжең. Кийин Алыкул сыйлык лауреаты болду. Азыр эл акынында болуп кетти, укмуш болуп кетти. Жакшылык болду. Мына ошол Алыкулдан баштаган. Азыр бул экинчи бөлмөсү экен. Алыкул Осмоновдун баягы Кыргызстан бучу жер деп коет го. Анан мына берде да ар кайсы материалдар турат, китептер турат. Бул апасынын сүрөтү ошондо? Жок, бул менин чоң энем. Жакшы. Гүлбара деген чоң энем мени баккан ошо 11 айымдан 2 класска чейин. Өзү каза болгон. Эмне үчүн койдук? Согуш убагында көп азапты сокту көргөн кишилер да. Анан бул киши болсо Шомор деген киши. Памирде 5 жыл кызмат кылган чек арада. Менин атам. Эмне үчүн менин атам Памирбек болуп калды? Ушул киши айтканда, 5 жыл жүрдүм мен тоонун арасында Памирде. Анан кийин
тилегим бар болчу, эгерде аман эсен айылга барсам, элге журтка барсам, үйлөнсөм, анан улуу балам эркек бала болсо, атын Памир коем деп. Ошон үчүн койгон. Атыңыздын дагы бир тарыхы бар турбайбы? Эң жакшы. Анан мына эми эр жигиттин байы эмне дейт? Өзүнүн журту болот дейт, кайын журту болот, тага журту болот. Менин кайын журтум. Кошкордун дөңөрүш деген айла мына Байдалиев Макмутбек деген аксакал киши мына жаш кези апасы Акылай деген апа болчу 97-ге чыгып каза болгон. Мындай болуп тур да майрам. Бул киши согуштан келаткан ат менен келет экен да. Анан баягы шинелин эрдин кашы ийилип коюп тур. Анан көрсө тиякта эме балдактар бар экен да. Анан көрсөтпөй акып чыгып баягы түшүп атканда шинел түшүп кетет. Анан баягы бутту жок көрөт. Анан апасы эсоп жыгып калып таштайт. Бирок эми баягы эме кылып тур да. Ушуга да шүгүр аман эсен келдиң, эми жалгыз башыңа жалгыз бут болот деп ушундай кайрат менен болгон экен да. Анан мына эми жана мен айтпадымбы, ушу дөң алыш айылында дагы акыркы 7 Кочкордун дөң алыш айылы. Кочкордун дөң алыш деген айылда комсомол совхоз болду. Мына ошол киши да. Мына ошол замандаштар менен. Эми азыр мына биздин Алсызбаш айылда дагы дөң алыш айылда дагы бир андай ардагер Ушу жакында ушу азыр согуш 9-майга карата бул жерде аябагандай жакшы коллекцияларды кылган экен, жеңиш күнүбүзгө карата Памирбек агайдын эмгеги. Анан бияк болсо мен Рамис Рыскулов Алыкул сыйлыгынын биринчи лауреаты катары турат. Тиягында 68 мектепте Алыкул эстелиги, архитектор Рапшанбек Сулайманкулов беле айтып атам Рапшан. Тиги кыздар болсо окууга бияка келип кеткендер. Тиги болсо Алыкулдун Аларчага көрсөнүк эстелиги. Бул болсо Зейнеп эжекеңер. Зейнеп эжекең да ошол Кочкордун дөң алыш деген эме деген айылдан болот. Бул жакта жанагы азыр комсомол колхозу эмне ошол айылдан болот экен. Анан муну эжеке деп коебуз экен. Анан кээде тиги анан Ташкенттен кат жазышып эметкен сурашкан, менин келинчегим Кочкордон экен, мен сиңдим болот турбайбы? Баягы кыргызча тууганчылык кылды. Бул болсо Айда Жигиталиянын туугандары. Айда Жигиталиyan могу Күнту айылындагы мүрзөсү, мына инилери мына тигилер. Азыр бул Зейнеп Соронбаева апа барбы өзү? Ким, Зейнеп апа? Зейнеп апа 2000-жылы кайтыш болду. Бул Алыкулдун Осмонов агайыбыздын байбичеси, бул болсо Айда Жигиталиеванын туугандары экен. Бул болсо мына биз аракет кылып ар кандай Алыкулга иштер кылдык да. Мына Алыкул мына кечээ эле Омар Султан агайды бир жерге узаттык мына. Агайда мына Алыкул агайды эскерип жүргөн адабиятыбыздагы чыгаан инсандардын. Алыкул жөнүндө ар ойлордон да ошо. Мына Менсулукеев, Доромбек Садырбаев, Кыялбек Урманбетов агайдын сүрөтү бар экен, ой пикирлери, Абдыкерим Муратов агайдын ой пикири, Сооронбай Юсуев агайдын, Памирбек агайдын өзүнүн ой пикири, Доромбек Садырбаев агайдын эскерүүлөрү жазылган экен. Азыр ушу билинбей адабиятыбыздагы эң көрүнүктүү агайларыбыздагы ушу сүрөттөгү агайларыбыздын аты союлуп бара жатат. Бу жерде майрам Ысык көлдө баягы биринчи туризм боюнча руханият сыйлыгынын лауреаты болгон Туратбек Андашев деген ишкер жигит бар. Ошол кишинин көмөгү менен могул эски кеме оңдолуп Алыкул деп аталган. Бул кемени. Ошон үчүн мен жаздым мына Туратбек Андашев айтты депчи, Алыкул көлгө келсе деп, Алыкул көлдө сүзсө депчи. Ошо Андашевдин күчү менен туризмге болгон өзүнүн ишкерлиги менен анан тиги Ысык көлдүн жеги деген бир эме компансионат ошонун кожоюну ошого карата эме болуп берди. Ошонун ачылышына канча 16-жыл экен? 17-жыл. 2017-жылы 9-мартта чыгыптыр. Ошол жылы. Ошондон баштап Алыкул көлдө Азия Ньюс газетасы жарыялаган экен. Муну дагы Азия Ньюс газетасы жарыялаган экен. Анан могу жерде мына редакциянын жамаатына да рахмат айтабыз. Перевод открыт творческий дейт. Михаил Синельников деген өзү россиялык акын жазуучу. Бирок бул түбү эмеде Ленинград, Москва жактан келип чоңойгон, бирок Ошто чоңойгон да. Кыргыздар аябай жакшы билет. Анан кийин бул кишиге тиги Жолон Мамытов Алыкул жөнүндө аябай жакшы багыт берген экен. Анан кийин ушу Алыкулду которуп,
ушундай Кайсыл чыгармасын которгон? бүт бардыгыларын которду да. Көпчүлүгүлөрүн толугай сынчылык которду башка. Анан бул киши айтып атпайбы? Эй, Памирбек, когда начнётесь кыргызы депчи. А эмне болду десем, эмне үчүн Москвага алиге чейин Алыкулдун эстелиги коюлбайт депчи. Мына баягы жылы ушу мына мону ушу үйгө келгенде түшкөн сүрөтү мына бу дагы канчанча? Бул дагы ушу Алыкул Осмоновдун. 16 мына жанагы боз үйдөгү сүрөт турбайбы мына ошонун жанына. Абдан жакшы. Анан эми өткөндө бирөөлөр чалды Москвадан. Эме дейт? Бизге Алыкулдун медалын бербейсиз депчи. Анан мен айтып атам. Биз Алыкулдун медалын бере албайбыз. Мына Алыкулдун Чолпон Атада үйү. А деген ушинтип башталган. Анан кийин биз аны министерствого айтып, өкмөткө айтып атып, биздин коомдук бүлүкмөн алып, аны ал жактан азыр Бакыт Асанбаев деген фотожурналист жигит иштетип атат. Азыр жакшынакай Алыкулдун баягы үй борбору сыяктуу ошокто иштеп калды. Черт Алыкул атабыздын. Бул эми негизги бөлмөсү экен. Кийинки бөлмөлөр экен. Бул жерде эми Алыкул дегенде кабарчы катары, журналист катары иштеген да, Ленинчилер иштеген мына көрдүм. Болбосо Бул Алыкул Осмоновдун жазган материалдары. Жазган материалдары ошону кайсы тилде жазган? Кыргызча эле, бирок ал убакта латын тамгада болгон. Латын тамгасы менен. Мына адабияттагы зыяндуулуктун түп тамырын жулуп, сууруп таштайлы дейт да. Эми бул жерде мынтип атат. Урматтуу Кызыл Кыргызстан газетасы. көрөрмандар, Кызыл Кыргызстан газетасына ушул 37-жылы. Алыкул Осмонов атабыздын 34-жылы 37 жылы ошондо эле айткан экен. Адабияттагы зыяндуулуктун түп тамыры менен жулуп таштайлы деп, сууруп таштайлы деп. Бул эми латын тамгада жазылган да. Эң ошондо эле кандайдыр бир кайдыгерликти ушу акыныбыз жүрөгү менен сезсе керек, ошондо латын тамгасында жазып чыккан экен. Бул Алыкул Осмонов атабыздын өзүнүн макаласы экен. Ооба, анан могу мына Манас жөнүндө көп дегенде уламыштарды чогулткан да. Тепи Кытайда кыргыздардан бери тиянан бери ошо Алыкул Осмоновдун жыйнаган Алыкул Осмоновдо Манас жөнүндөгү сериялар экен, муну дагы Алыкул Осмонов жарыялаган. Мына Сагым Орозбак аябай барктаган киши ушу болду да, Алыкул Осмонов ушу. Эгерде дейт, Сагынбайды окуп, башкаларды окусаң, анан баягы 4-кабаттан 1-кабатка чыгып калгандай болосуң депчи. Мунун ошондо Сагынбай Орозбаков агайдын манасчылык касиетин, манасчылык талантын ачып берген турбайбы, баалаган турбайбы. Бул жөнүндө эскерүүнү ушул эле Памирбек Казыбаев агай Азия Ньюс газетасына 2017-жылы жарыялаган экен. Мына Алыкулдун дагы бир макаласы мынакей. Акжар колхозу Аламүдүн жактагы бир 10 жылдык болот да, ошол мынакей. Акжар колхозу 10 жылдык тойго камынууда дейт. Кайсы жыл? 1935-жылы ушу Алыкул атабыз дагы жеке эле акын эмес, караса кабарчы, журналист дагы болгон экен. Мынакей өзүнүн авторлугунда жазылган материалда сакталып. Анан майрам айтпадымбы эме депчи, мына көптөн бери каталган майрымдан депчи. Мына Асбек Бейшеевдин берген интервьюсунда Ленинчи жашка мынакей. Анан могу жерге мына Алыкул өзү Асбек Аксакал эме автограф берип өткөн экен. Асбек Бейшеевди турбайбы? Ленинчи жаш газетасы редактор Акбар Рыскулов дейт, канчанчы экен? 87-жылы. Бул 1987-жылы 3-январда жарыяланган экен. Жаштык алдындагы дейт Алыкул Осмоновдун музейи жөнүндө ошол 1985-жылдардан баштап ушу. Анан майрам бул жерде турган такталган таржымал деп турбайбы? Бул ошол мисалы биз окуп жүргөндө биз деле баштаганда айтышчу да, Алыкул Сталиндик сыйлыкка көрсөтүлгөн, анан болгон болбой калган депчи. Мындай ачык материал жок болчу да. Анан кийин эми тагдыр мага буйрупту, мен ошо Алыкулду издеп калып, анан кийин Москвага барып, Чыңгыз Айтматовдун атынан кат жаздырып, Жашоолор союзунун төрагасы эмес беле ал кезде. Анан ошол мамлекеттик Лениндик мамлекеттик сыйлыктын кандидаттын архиви бар экен. Ошол архивге отуруп тактап чыктым, ошо Алыкулдун чын эле көрсөтүлгөнбү, ошо көрсөтүлүптүр, баардыгы болуптур. Бирок бир гана мен ойлоп калдым, Алыкул каза болуп калгандыктан
аяғына чейин жакшы боло калган экен. Эгерде тирүү болгондо мына азыр деле эми баягы кандай десек, мына Кыргызстанга келип жашап кеткен Кайсын Кулиев, Кабардин-Балкар акыны, Алыкул менен тең ушул. Кийинде эле ал киши Лендик цирктин лауреаты болобу? Ал ойлойм эгер Алыкул деле ошондой болгондо балким Алыкул деле болмок экен депчи. Оору менен кармашып жүрүп. Оорудан болуп калды эми тагдырга. Бирок кантсе дагы кандай сонун чыгармалар калды. Теш болсо дагы. Мына жана Аспай Аксакалдын тарткан сүрөттөрү мына ошо 50-жылдагы Алыкулдун айылына келгендеги сый. Алыкул атабыз ушу окууга өткөрүп, Асыпбек деген аксакалыбызды сүрөтчүнүн окуусуна окуткан экен. Өткөргөнгө. Бул болсо эми жана айтып атпаймынбы, корпоратив ушул кишинин сүрөттөрү. Сүрөтчү. Алыкул экөө жакшы мамилелешип болгон. Бул корпоратив. Корпоративдин тарткан сүрөтү. Агайыбыздын ушу Алыкул Осмонович жөнүндө элесин чагылдырган эң жакшы портрет сүрөт экен. 40-жыл тартканбы? Алыкул 25 жашта. 1940-жылы тирүү кезинде тарткан экен. Алыкул 25 жашта. Алыкул 25 жашта болуптур. Бул болсо эми баягы 90-жылы Советтер Союзунун акыркы учурунда 75 жыл өткөн капталардачы. Бишкекте да болгон. Москвадан берип бүткөн ошондогу портреттер. Осы өзүнүн чоң портрети экен, Зоракан Кайназарова. Мына баягы Алыкул жазган биздин замандын ушу баатыры кантип уктай, кантип жатып болду экен дегенчи, Алыкул жазбады беле. Ошол киши да Зоракан Кайназарова. Эми бул киши жадан эле кызылча бакпай, баягы жетим калган балдарды баккан экен да. Анан качан баягы 12-жылы, 2-жылы бул кишинин юбилейи болуп барып калдык да. Анан барып калсам бирок бир орусбу же немис бирок таянем ыйлап кетет да. Бар күлөсүбү? Бул ошо немис кызынын кызы. Кызы немиске турмушка чыккан демек. Жок, немис кыз. Немис кызы баккан да. Анан тараска турмушка чыгыптыр. Анан таянесинин юбилейине келбей сокулган. Мен билбейм. Таянем деп ыйлап кетет. Карашы кандай сонун тарыхтар ошо. Ушул жөнүндө өзүңүз дагы бир китеп кылып, эскерүү кылып, ушул Алыкулдун музейинде карашы сонун тарыхтарды билет экенсиз, ушуларды кол жазма кылып калтырышыңыз керек экен. Мына тарых, мына Курманбайдын кызы акындын каарманы дейт эми. Жеңишканда Алыкулдун Жеңишкан деген ыры барбы? Жеңишкандын атасы келди, үзөңгүзө шылдырап, ушул баатыр деген. Мына ошол Жеңишкан деген кыз мына ошол. Эми мен бир жазган макала Алыкулдун аяш кызы Жеңишкан депчи. Ушул Жеңишкан жанагы дөң алышка келин болуптур да. Мына жолдошу ошол. Анан менин кайнатам айтып калды, сен изилдеп жүргөн Жеңишкан ушул болуп жүрбөсүн депчи. Анан чыныгы көрсө чыны ушул экен, биз азыр инде билбептирбиз да. Анан ошо Жеңишкан мына эми баягы жеңебиз болуп калды. Могулап кетпөбү? Курманбай атасынын калган эмеси, сол. Курманбайдын Алыкулга жардам берип жүргөн киши өзү мындай жыгач учташ экен да. Ошол Алыкул жана Манас дейт. Анан дагы бир кызыгы майрам айтып берейинби? Анан эр токуму да бар экен да, бул кишинин атасынан калганчы. Анан бул Жеңишкан эжекебиз аны деле берейин деди да. Магачы балды ой апа, бизге да бирдеме калса таятабыз, бербеңиз деп. Эр токумду берди деп ошо. Анан 9 кол болуп берген. Ошо. Анан бул жерде анакей Абдырасыл Токтомушев, Кубанычбек Малик. Чалкан журналыгы дейм э? Чалкан журналы. Ясир Шываза бүт бар. Эми баягы мындай тамашакай сүрөттөр да. Бирок мен буларды алып Темиркул Иматалиев атабыздын тамашалуу сүрөттөрү бар экен. Эми булар эми Алыкул боюнча имиш кылды деп мына жазып койдум, көрдүңбү? Имиш кылган. Алыкулдун чыгармачылыгына алгачкы пикир жазып, жаш акынды шыктандырган тилекке каршы акын 35 жашында каза болгондо 1950-жылы Аза некролог макаласын жазуу да ушул замандашына туура келген. Кыргыз эл акынын мамлекеттик токтогул сыйлыгынын лауреаты Темиркул Үмөталиев атабыздын шарш сүрөтү экен, тамашалуу. Тамашалуу мына Саскын Сасыкбаев сакалдагы да. Мынакей эң чоң музыка изилдөөчүсү, кыргыз музыкасын изилдөөчү. Саскын Сасыкбаев агайыбыз сүрөт экен. Болсо Кубанычбек Маликов агайыбыздын сүрөтү экен. Редактор болгон чыгармаларына. 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 Редактор болгон чыгар
Анан эми баягы Алыкулдун лауреаттарын алышына Байдыл Аксакал. Байдылда Сарнагоев атабыз ушу Алыкул Осмонов атындагы сыйлыкты биринчилерден болуп алган акындардын бири экен. Мына моусун окусак. Алыкулдун үйүндө болуп, хром өтүгү менен бир китебин белекке алып, акындын окуучулук кезинде эрте көргөнүм менен акындыгын кеч түшүнүптүрмүн деп кийин өкүнө эскерген. Кыргыз эл акыны Алыкул сыйлыгынын алгачкы лауреаттарынын бири Байдылда Сарнагоев атабыздын сүрөтү. Мына ушул үйгө келиптир да. Себеби дегенде акынмын, анан жата турган жерим жок десе, ал Токонбаев ушул Алыкул агаңы барчы, өзү жалгыз турат, балким сен колгола кылып депчи. Карачы кандай сонун тарыхтар. Анан айтып эми келгениң жакшы болду, бирок мен оорукчамын, мен эми оорум жукпасын депчи. Анан жана хром өтүгүн, мына жана хром өтүгүн көргөзөм аса. Мына хром өтүг. Бул Байдылда Сарнагоев агай, Жок, бул Алыкул Осмонов. Алыкул Осмоновдун. Алыкул Осмонов өтүгүн кийип жүргөн мына. Аскердик форма менен, мына формача. Мен ушу аскердик формасын таппай койдум. Анан бул өтүгүн ошо Байдылдага берип атпайбы? Ошо Байдылда агайга берген хром. Жана китеби менимче могу болуш керек. Менин жерим мурдун жери деген. Бул кимдин авторлугунда экен? Алыкул Осмонов агайыбыздын. Менин жерим деген 1947-жылы жарыкка чыккан китеп экен. Балдар үчүн ырлар, махабат ырлары китептеринин сырттары экен. 8-чи гвардия, 28 батыр жөнүндө жазып атпайбы? Ошо полктор жөнүндө ошо жерде бар да. Алыкул Осмоновдун жазган Жаш акындар деген китеп, Евгений Онегинди которгон экен. Опёла дейт. Мой дом, Алыкул Осмонов. Мына азыр сен эми Сокулук деп издеп келдиң, Сокулга. Мурда бул Темирязев жөнүндө көчүгөн, көрмө? Темирязев 4. Эми үчүн кийин Сокулук болуп кетти билбейм. Ал кээ бир айтат, Памир байке, сен уят жок экен деп. Эмне десем? Сен Алыкулдун үйүндө элеп алган көчөңдө Сокулук деп коюптсуң. Как-то Өзүм Сокулук деп коюп койдум. Мен койгон жокмун, билбейм. Тамаш ушундай эле. Анан бирок ошо картада жок экен. Сокулук көчөсү 10 деген картада Татан жакты көргөздү бизге. Татанды көргөздү да. Татан, ошол жакта бар экен, бул жактыкы картага түшө элек экен. Ошо, мына эми Темирязев китептери. Ошо Алыкул, ошо удостоверение. Эми мына ким, азыр биз мына тиги мына Бишкекте үй музейин жасадык, Чолпон-Атада музейин жасап койдук. Анан азыркы максатыбыз бул Токмоктогу, мына номер 2 балдарын үй болгон да, могучу. Бул Алыкул Осмонов тарыяланган Токмоктогу. Эми бул согуш убагында могул 2-кабат өртөнүп кетиптир. Бул жыгачтан салынган, карагайдан салынган үй экен. Ошол ойдон турат. Ошол оңдолбойчу. Мына эмесин. Эми биз ушул маселе коюп, ушул жерди бизге бергиле депчи, биздин абдан жакшы демилге экен. Анан бизге ойлоп атат, ушул кайра калыбына келтирип, анан жана ушул жерден окуган, чоңойгондо мына канча ушулардын музейин жасап койсок депчи. Албетте. Эми ошону бюрократ эгерде демилге көтөрсөңүздөр, балдары бар болот бирөөсүнүн. Мисалы менин атам ушул Токмокто ушул интернатта окуган. Менден атам. Ким? Жок, бул эми кийинирээк окуду да Токмокто. Жок, бул эми Алыкул 29-жылга чейин окуган берди. Менин атам болсо 56-жылдары окуган. Ушул жерде окуп турбу? Токмоктун интернатында окуган. Балким бул эместир. Бул согушканда күйүп кетип атпайбы? Анда башка болушу мүмкүн, бирок ошо Токмоктун интернатында окуган. Бул азыр бирок өрттөнүп кеткен, бул ишке жараксыз болуп турат. Өрттөн биринчи эле подвал калыптыр. Эми ошону биз берсе, кайра карагайдан тургузуп, жакшынакай кылып койсок. Эми 3 жылдан бери бүтпөйт азыркы бюрократия ушул. Чолпон-Атада үйүн биз 3 айда эле документтерин чечилген болчу. Ушу Алыкул атабыздын шкафы болуш керек, өзүнүкү урулган. Ичинде ушу Алыкул атабыздын китептери, өзүнүн китептери сакталган экен.
абдан жакшы. Памирбек агайга ыраазычылык билдиришибиз керек. Кандай сонун ушунчалык берилүү менен кыргыз поэзиясын түптөгөндөрдүн бири Алыкул агайдын эмгегин сактап келе жатат. Могу иштормуктар турбайбы, ушуну могунда жазылыш керек. Ушул китептерди мен Курман Кыдырбаева деген эжекеден алгам да. Курман Кыдырбаева деген эжеке убагында Саякбайлардан эмелер жазып алган Манастын тексттеричи. Анан кийин болсо радиодо, газет журналда редактор болуп иштеген да. Анан кийин ошо мына могу китептер ошол Курман эженин китепканасынан. Мына могулар Тугулбай Сыдыкбектин китеби да могулар бар да ошол Курман эже берген. Курман Кыдырбаева деген эжекебиз. Кийин ал киши дагы бир чоң иш кылды. Согуштун убагында жана мен айтпадымбы? Согушта жүргөн 54 акын жазуучу болгон экен. Ошол кишилердин көпчүлүгү Курман эжеге кат жазчу экен. Эмне үчүн десе, үйгө жазган эмне баягы турмуш, көр турмуш. Сага жазган себеби жана Курман деп леп белги менен көп бир 2-3 катты окудум да. Мен эркек киши болсо аял киши туруп. Курман Кыдырбаева эжеке. Эмне үчүн десе? Каттарында жазылып турат. Мен Үмөталиевдин китебин окудум, аябай жакшы экен деп мындай бир адабий ой пикир толгоо жазылып турган. Ошон үчүн согуштан келген катта. Сен түшүнөсүң биздин эмени. Үйгө жазсаң эми баягы турмушу болуп кетет. Анан ошо эже каттын баарын сактап жүргөн да. Кийин 95-жылы чыккан экен. Ошондон бери чыга элек ал китептер катта. Эми ошондо чыгарганда спонсор биз деп атабыз. Жакшы. Бул болсо Алыкул өзүнүн эме кол жазмалары мына. Пушкиндин жанагы Евгений Онегин дегеники. Бул Шотур Сүйрөм Жолборс деген батырдыкы. Өзүнүн кол жазмалары да. Бул Айдай Жигиталиева го. Эми жана Асбек Бейшеев деп айтпадымбы? Ошо кишини тарткан Айдай Жигиталиева, Алыкул менен Зейнеп. Анан бул болсо баягы мына Жапарисовая жазган Алыкулду сүйгөн кыз депчи. Жамиля Сулайманова деген апабыз. Бул кишилер өтүп кетти, эми жаткан жери жайлуу болсун. Дегенде Алыкул акын катары ашыкча болуптур, ашык болупчу. Кийин Тугулбай Сыдыкбек айтты, дагы башкалар айтты. Эгерде Алыкул каза болбогондо булар 51-жылы май айында булар той болмок дейт. Үйлөнбөгөн экен да, Ошондой. Жакшы. Бул Алыкул атабыздын өзүнүн эстелиги. Бул эң жакшы ошо өзүнүн тирүүбесинде түшкөн сүрөттөр экен. Алыкул атабыздын. Мыякта ушу кыргыздын акын жазуучулары Жүсүп Турсбеков, Кубанычбек Маликов агай, Токонбаев атабыз отурат, Бөкөнбаев атабыз отурат. Мына жана Кайсын Гулевдин айтпадым мынеге. Согуш убагында, согуштан кийин Кыргызстанда жашаган. Алыкул менен эң четиндегиси? Эң четинде турган. Эң четиндегиси. Кайсын Гулев, Кабардин-Балкар. Кыргызстандан кийин 60-жылдарда кеткен экен. Бирок таланттуу киши, кийин Лениндик сыйынтын лауреаты болду. Алыкул атабыздын тирүүбесиндеги сүрөтү. Сен өзүң сүрөт чыгып жатат. Сизиги бүт эле түшүп атат. Чагылышып. Чагылышып түшүп атат. Бул да Алыкул Осмонов атабыздын сүрөтү. Кыргыз адабиятындагы Жүсүп Турсбеков, Калгакиев, Үсөнбаев аталарыбыздын сүрөттөрү экен. Бул болсо ошо Алыкул борборунун символикасы болгон. Алыкулдун эң тамгасы, туусу, Алыкулдун ак боз аты элеси түшүрүлгөн туу. Анан тиги мына Сагын Бейшеновдун жазып тарткан сүрөттөр көрмү? Бул Сагын Бейшенов агайдын сүрөттөрү. Жок, Сагын Бейшенов. Сагын Ишенов агай. Асбек Бейшенов башка, Ишенов башка да.
Аевстын Ана мына төрт берде Алыкулдун Торбайсынчы деген поэмасы бар го? Ошого тартылган сүрөт. Анан бул болсо мен көлдөн таап алган ошо аттын башы, чаар аттын кууруган башы дегендейчи. Эртең менен катуу толкун болуп атканда жээгди кыдырып жүрсөм ошо толкун менен кошо чыкты да. Бул өзү негизи агынды жыгач. Агынды экен, бирок мен ошо чаар аттын кубашы депчи. Ооба. Абдан жакшы. Мына биякта дагы ушул Шота менен Алыкул. Бул кимдин авторлугунда тартылган сүрөт? Сагынбек Шемтыгы. Бул дагы абдан жакшы. Бул жерде Шота Руставели жана Алыкулдун ак боз ошол мага берген биринчи белектер да, мына мисалы канча окусам кайда. Жазып турат. Так. Кыргыздын залкар акыны Алыкулдун чын күйөрмандарынын бири Казыбаев Памирбеке акын аттуу кино мультфильмден эстелик дейт. Ишенов атабыздын тарткан сүрөтү экен. 1989 жылы 30 мартта тартылган сүрөт экен. Алыкулдун өзүнүн окуду. Бул жерде болсо Алыкул атабыздын Шота Руставели жөнүндө жазган котормосунан үзүндү жазылган. Шота Руставели турбасы. Бул болсо Шота Руставелинин